Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев 2 залкар тууралуу постун Instagram баракчасына жарыялады. Бул посту жазбашымды билбей баштадым. Урматтуу чыгармачылыкта жүргөн менин коллегаларым, 10 күн болбой экинчи чоң өнөр ээси Курч Калемдүү акындан айрылып калдык. Албетте элибизде сөз бар, өлгөндүн өзүнүн шору деген. Балким туурадыр, бирок бул эки жоготуу тең орду толгус болуп турбайбы? Элмирбек, Зайырбек экөө тең эми бышып, такшалып, акылына кирип, элине шедеврлерди тартуулай турган учур эмес беле? Балким дүйнөлүк деңгээлдеги чыгармаларды жаратышмак. Ооба, буга чейинки чыгармалары деле элибизде классика болуп, далай кылымдар жашары шексиз. Бирок бедели эми катып, күчкө толгон кездеги дагы улут уңгусуна айланаар чыгармаларын укпай калбадыкпы? Ким күнөөлүү? Элбе, мамлекетпе? Жок. Бул эки иним мени чырмалган ойлорго салып кетти. Муунумду калтыраткан кайгыга батырып кетти. Азыр экөө тирүү болсо, экөөнү тизип алып, өзүңөрдү карагыла. Ден соолук баарынан улук, спорт менен машык, профилактикалык дарылануу жасап тур деп урушмак элем. Жаратканда караганда карайм, сактанганда сактайм дейт экен. Жүзгө чыгалы деп айткан жокпуз. Ошол эле 70-80 жаш буйрусун. Ташта калемде, тоого чык, жүрөктү эс алт, нервти эс алдыр демек элем. Бирок ал экөө жок эме. Ооба, чыгармачыл адамдын ич дүйнөсү башкача, тез тарынат, тез эле болбогон нерсеге капа болот. Күлкү менен ыйдын ортосундагы чел кабыгы өтө жука. Орусча айтканда депрессияга да өтө уязвимый калк экенибизди окумуштуулар айтып жүрүшөт. Өзүңөрдү карабайт белеңер. Элмирбек, Зайырбек, албетте. Эми бул сөздөрдү укпайсыңар. Мен кеч айтып каңырыгым түтө болтурам. Бирок бул сөздөрүмдү азыркы аманчылыкта жүргөн менин ини карындаштарым угуп, куржунуңарга салып алсаңар деп ишенем. Душманыңды жеңем десең, андан узак жашап гана жеңе аласың. Мен курактуу өнөрпоздор. 90-жылдары эл аралап, тоо аралап, ысык суукта калып, көп ден соолук жоготконбуз. Эми да болсо өзүңөрдү карагыла коллегалар. Ал эми азыркы заманда эч кайсы өнөрпоз 40 жашында өлгөнгө акысы жок. Тирилик кылам деген түгөнбөйт. Жумуш өлгөндө гана бүтөт, а өмүр ден соолук табылбайт. Баарыбызга Кудай ден соолук берсин. Оорубагыла, ооруну жоготпогула. Кош иничектерим, баарыбыз бара турган жайга кеттиңер. Достор, бири-бирибизди тирүүлүктө баркташалы.